Жөнөттү. Биринчи жума намазымды немеде окудум? Дин боюнча сурап атпайсыңбы? Биринчи намазымды Германияда окусам, биринчи жума намазымды Түркияда окудум. Франкфурт на Майне. Ахмат Султан мечитинде Стамбулда окудум. Эрдоган өзү жөнөттү. Анан келсем айтып калды. Насыл кардешим дейт. İyi mi дейт. Түркчөнү кийим илип алдым. Эрдоган. Болбосо ооба. Болбосо өзбек котормочу бар жанымда. Назымбек деп азыр да ошол жерде жашап атат Түркияда. Ал которуп атат. Кандай дейт? Мен айттым сизге рахмат дедим. Сиз аркылуу мен биринчи өмүрүмдө жума намазымды Стамбулда окудум, Султан Ахмет мечитинде десем, дуйдуңарбы, уктуңарбы дейт жардамчыларына. Баба йуртубуздан келген doğru сүйлөдү дейт. Мени туура айтып атат дейт. Анткени дейт. Биз түрктөр туура эмес айтабыз, намаз кылдык дейт. Мына баба йуртубуздан келип, ата журтубуздан келген намаз окудук дейт. Биз ушундай сүйлөшүбүз керек дейт. Биз сөз бузуп бурмаланып кетип деп тил тазалык боюнча ошо айтып атат да. Биз намаз окутушубуз керек дейт. Анан ошондо сурап калды. Стамбул эски башкент дейт, түрктөрдүн эски борбору дейт. Кандай сизге жактуу дейт. Мен айттым, бул адамдардын борбору эмес, арабалардын борбору экен, машиналардын борбору экен дедим. Каткыр күлөт да, туура айттыңыз дейт. 5 миллион машина бар дейт, араба бар дейт. Анан ошону айтып калдым. Келиңиз дедим. Бизде эски шаар бар, Ош шаары дедим. 3000 жылды белгилеп атасыз дедим. Ошондуктан давайте дедим. Стамбул менен Ошто бир тууган шаар кылайлы десем, макул таап, 96-жылы жолуксам, 97-жылы келип, Ош менен Стамбулду бир тууган шаар кылып. Ош 3000 жылы же Манас 1000 жылдыгы беле? Манас 1000 жыл өткөргөндөн кийин мен кеттим. Бирок Ош 3000 жылга даярданып аткан элек. Себеби Аскар Акаевдин айтышып, Жумагулов премия исламын айтышып, мен өзүм параллельный генерал дирекция түзгөнмүн. Анткени өзүм тарыхчымын да. Ош Сулайман тонун мен казып жүргөндөрдүн биримин. Жана эски баняларды таап, мелерди эски калдыктарды таап, Ош 3000 жылды билчү элем да. Анан ошондо алар Амангелди Муралиевди коюп койду. Генерал директор Ош 1000 жылды өткөрөбүз деп туруп. Мен болсо талашып тартышып, Сатыбалды Мамытов деген романтылык досум койгом. Ал тилчи, Кыргызстандын патриоту, өз тилчилер эски жазмалардан таап Казандан. Оштун да 3000 жылдын Кыргыздын байырдыгын далилдеп берген да.